Мына бул айтылуу Аксай өрөөнү. Ата бабаларыбыз байыртан эле Аксайды кайбирендердин мекени деп келген. Абасы суюк, айрым жеринде адам тургай мал түтөккөн. Жаратылышы катаал, жашоосу татаал Аксай жайлоосу чынында эле жапайы жаныбарлардын турагы. Ички текелер, аркар кулжалар бул өрөөндө кезинде үйүр менен жайылып, жайлап кыштап, төлдөп, тукумун улап келген. Анан акырындап Аксайдын адам буту жетпеген кокту колоттору менен жылга жыбыттары малга толуп, машина жолдор салынып, зымгырагайлар тартылып, кылымдар бою тынч жашап келген жайлоолорго жан кирип, ток жүгүрүп, кашарлар, тамдар салынып, илич шамдар жанды. Адамдар өздөрү менен цивилизация дегенин кошо ала келишти. Аксайга цивилизация аркылуу жакшылык менен жамандык да аралаш кирди. Адамзат деген өзүмчүл тура бечара деп алыкул айткандай, адам баласы буту баскан жерлердин баарын өзүнүкү кылгысы келе берет турбайбы? Өзүлөрү эле келип тим болбой аркар кулжалардын жайытын талашып, үйүр жылкыларын, коро койлорун, отор уйлары менен тоону жакшы көргөн топосторун кошо ала келди. Аркар кулжалар менен тоо эчкилерди уламары сүрүп, асказоолорго такап, баш бербесе атып алып, беш бармак кылып жеп кирди. Ошентип адам баласынын колу тийген жерлер гүлдөгөн менен, буту тийген жерлер как такырга айланып топурагы тос боло баштады. Кайбирендер тууралуу не деген гана уламыштар айтылбайт. Ошондой уламыштардын бири мындай. Бул биздин айылда бу Көксайда Кулгөтен деген киши бар экен. Аябаган мерген экен. Анан ошол көп атчы экен. Жазында деле, кышында деле ата берчү экен. Бир күнү бир эчкини атса, жарадар болуп кетет. Артынан кубалап, кан куюлуп эле жүрүп отуруптур. Анан улам жетем, улам атам деп отурса эле эчки бир үңкүргө кирип кетет. Рас болду. Көрөт үңкүргө кирген. Анан багы Кулгөтен мынтыгында ардап эле кирсе, бир кемпир бутун таңып алып атыптыр дейт. Багы үңкүрдө. Кадимкидей эле ары карап кемпир отурат дейт. Берки ок тийген эчки жатат дейт, жыгылып. Кадимкидей таңып атат дейт. Бул Кулгөтен деген жай жанымды койбоду, жекиш жанымды койбоду. Бул Кулгөтен деген кууратты го деп кобурап атат дейт. Багы же чыга албай, кайра кете албай, туруп эле калыптыр. Кулгөтен. Анан кемпир мындай карайт да, Кулгөтенсиңби деп, ооба. Сен жай жанымды койбодуң, кышкы дагы жанымды койбойсуң. Сен эмне каалайсың, ошону берейин. Экинчи атпай жүрчү дептир. Баласы жок экен, ошо кезде 60ка чыгып калган экен. Кулгөтен. Анан айтат, багы айтарга дагы апкарып эле, унчукпай туруп эле, энеке, балам жок эле дептир. Тетиги көгөндөн каалашыңча чечип ал дептир. Улак байлаган илгери эме койгозуну байлачы да, ошондон тизилип турат дейт. Андан 4 чечип алыптыр. Эми экинчи мынтык албадагы эме кийик атпагын. Балалы болосуң, бара кой дептир. Аны эле чыгып кетет, мындай караса эле үңкүр жок дейт, көрүнбөй калыптыр. Анан ошону менен багы аялы деле карып калган кез экен. Балалы болот, 4 эркектер дейт. Анан 4 эркектер өгөндө, анан Баракан деген болуш бар экен. Дагы ошол Кулгөтендин айылында. Азыр деле бала бакыралары бар. Ошол айтыптыр, Кулгөтен жүрү боякта көп аркар жатат. Ошондон атып бер дейт. Дагы мергенчи киши экен, болуш болгон. Баракан. Анан, мен Кудайга дагы убада бергенмин, ант бергем, экинчи мынтык кармабайм деп. Барбайм дептир. 2 эркек баласы койнунда экен.
Sen bir albarsın şaytanды görüp alıp atpay жүресің. Жүрü деп эле болбойт. Анан а кезде болуштун тилин алыш керек экен. Ал берки кул көтөн карапайым эле киши экен да. Анан барып тозотко отурганда эле аркарлар кул көтөндү көздөй эле келатат. Атайын десе эле бир жылаңач бала эме аркардын үстүндө келаттыр. Бир атып ийген го, бир атып бирөө жыгылып калыптыр. Экинчи атайын дегенде эле жылаңач бала аркарды минип баратыптыр. Ошондо эле мынтыгын ыргытып ийиптир кул көтө. Атайын болбой калды. Ана эле багы кошо баргандар айтат, ой сен келесо эмне аткаң жоксуң, бир деле атып дейт. Болбой калды дейт. Сыр берди мага. Анан үйгө келсе, багы койнунда жатып туруп кеткенде эки баласы калганда төшөктө. Экөө ойноп атып экөө тең сууга түшүп кетти дейт, буягында. Өлүп калыптыр дейт. Мына ошону абышкалар айтып калчу. Азыркы учурда Кыргызстандын тоолорундагы кийиктердин айланасында коомчулукту кызыктырган мамлекеттик деңгээлде да көптөгөн суроолор пайда болуп, жада калса муну саясатташтырып да жиберишти. Ата бабаларыбыздын кылымдап жашап келген көкүрөккөөдөн билимине атаандашкан азыркы учурдун илими, тагыраак айтканда жапайы жаныбарларга түз тиешеси болгон биология жаатындагы илимге жогорку бийлик көбүрөөк ишеним артат эмеспи? Анда эмесе кырылып түгөт болуп баратат деген аркар кулжалар тууралуу бүдөмүк маалыматтарды тастыктаган илим өкүлүнүн айткандарын уксак. По численности на данный момент вот мы проводили исследование в 2010 году. У нас составило около 16 тысяч особей. То есть мы, скажем, я немножко вот хочу рассказать о научный таким подход, как мы подошли. Раньше, например, изучалось, брали там территории, несколько территорий ключевых таких, вели подсчет, а потом уже как бы экстраполировали, распространяли на всю территорию, где живет баран, и подсчитывалось, получалось очень большое количество. Ну, мы от этого отказались, конечно, решили посчитать это единовременно по всей территории, только визуально. По вот нашим подсчетам получалось 16 тысяч, то есть это уже то минимальное количество, меньше которого быть не может, а больше может быть, потому что все-таки мы учитывали зимнее время, во многих местах лежит снег, во многих местах мы не смогли попасть, просто-напросто физически не смогли проехать, попасть, поэтому эти места остались неохваченными. Отсюда напрашивается вывод, что 16 тысяч это тоже как бы с одной стороны можно сказать и большая сумма, количество, да, а с другой стороны для такого вида как горный баран и той территории, которая существует по экологической емкости, да, это очень мало, это мизерное количество вот этих вот подвидов. У нас в Кыргызстане вот сейчас на данный момент существуют очень такие большие проблемы. Почему их численность так сильно сокращается? Вроде бы он охраняется. Баран занесен в Красную книгу с 1985 года. Численность, она как бы все равно не растет, остается на том уровне, на котором она сейчас вот существует. Это связано с тем, что традиционно киргизский народ его использовал. На него традиционно всегда охотились, всегда на него был очень большой спрос. Каждый охотник, считающий себя хорошим охотником, считал своим долгом, обязательно должен поохотиться на барана. Если взять те времена, 60 лет тому назад, конечно, тогда было техники не столько было, конечно, оружия не столько было. И все равно у людей как бы был другой подход. Скажем, они бережно относились к природным ресурсам. Бұл мергенчилик, бүркіт салған, құс салған, илгерки ата бабамыздан бери эле калган кесипти. Кесипти дагы чебердеш керек. Аркар кулжа жаратылыштын байлыгы да. Ошол айырман менен кылган үчүн көбөйүп атты. Айтып атпаймынбы? Жаздын күнү атпайт. Туğutu vağında atmaydı. Kaçan semirip biri kuzun günü gana al cügürleri vağında da atçı meseke. Yayına koyuladı. Hazır tuğutu vağında da atıyordu. Buna bu çok mıntıkayla cep koyuladı. Buna ben öz gözümle görüp jirem. Samelet etse, gülkürese, arkar kulcalar kaçıp gidiyordu. Alcan maşideni gördü de geçe, ilgeri ya cıt algan dep aytmadım ben. Kişiden ele cıt alçı, hazır maşineden de korkut, sameletten de korkut. Yarkırap yaynap
тоолорда аркар кулжалар жүрсө бул жердин берекеси да. Ана бир эле аккан арка башына бир гүл төгүп, же бир кык төгүп суунун баары булганат, Мына ошол биз жаңкы чоң мылтык менен булгап атабыз. Кыргызстарда азыркыдай алысты жакын кылган оптикалык мылтыктар жок кезинде кимде ким кайберендерди обужок кырып, тукум курут кыргысы келсе, андайларды кайберендин ээси жасалайт. Андайлар кайберендердин каргышына калат деген ишеним жашаган. Ар бир мергенчинин колунда мылтык болгон менен жүрөгүндө ошол ишеним да болгон. Мергенчилер аңчылык кылган турларда ушул ишеним мыйзамына баш ийген. Аны бузгандан корккон. Ошондуктан ууга чыкканда аркар кулжадан же эшиктекиден бир-экини гана атып алышкан. Кайберендер төлдөгөн маалда энесин же балдарын аткан эмес, бооз кийиктерге да ок тийгизген эмес. Кайберендер кирип турган маалда алардан тукум тараткыч ата кулжасын же ата текесине да мылтык сунбаган. Кокус кимдегин бул мыйзамды бузса, аны кайберендердин каргышы жазалаган. Кайберендердин ээси мергенди жасалоодон мурда адегенде ага белги берген. Аны Кыргызда оңко тургузуу деп атаган. Ал мындайча чечмеленет. Мергенчинин өмүрүндө аткан кийигинин саны 1000ге жеткенде ошол 1000-чиси жыгылбай оңкосунан туруп калган. Ошондон тартып мерген мылтыгын ыргытып, мергенчилигин биротодо токтоткон. Кокус ага да болбой мергендигин уланта берсе, ал сөзсүз кырсык учураган. Кыргыздын элдик аңызында буга Кожо Жаш менен Кара Кул Ботом эң сонун мисал. Мен бала кезимде Суречкини кубалап баратып жалама соого асылып калган Кожо Жашты аябай азап тарткан күндөрүм болгон. Суречкини жек көргөм, көрсө түшүнгөн эмес экем. Кудай кайберендин тукумун курут кылып бараткан Кожо Жаш мергенди көргөндө чыдамы түгөнүп, "Кожо Жаш, кой, бейгүнөө эчкилердин улагын жетим калтырбагын" деп адегенде белги берип, анан ага да болбой атып кыра бергенде атайлап Суречкини жиберип азгырып, кайра түш алгыс зоокага камап, кайберендин каргышына калган адам пендесинин бири да тирүү калбай тургандыгын кийин билбедимби? Кайберендин улагынын бооруна талгак болуп, карагайдын түбүндө жаткан чаарчыкты атып алдым деп кубанып келип, ойноп жүрүп элик тончону уктап калган карагыл аттуу каргадай каралдысын атып алып, жалгыз баласынын боорун жеп какшап калган карт мергендин арманы баарыбызга белгилүү го. Ушул эле ак сайдын күн батышы менен күн чыгышына тосот коюп, Каразоого камап алып, улагы менен бир үйүр эчкитекени кырып өлтүргөн мергенчинин бүтүндөй үй бүлөсүн үчкөндөн кийин жер титиреп, тоодон кулаган таш басып калып, тукум курут болгонун эстейм. Желининде сүтү кайнап, ана төлдөйт, мына төлдөйт деп турган маалында убал сообуна карабай, кайберендин этин эңсеп, үйүнө үстөл жайып, казанын асып коюп, азыр эле атып келе калабыз деп, эне кайберендердин эмчегинин сүтүн агыскан бойдон Аксайды айланта кубалап жүрүп, аткылап, асмандан вертолету кулап түшүп, тирүүлөй өрттөнүп кеткен бай жигиттерибиздин кайгылуу өлүмүн да биз бүгүн унута баштадык. Кече жакында эле Арпа жайлоосунда бир окуя болду. Америкадан келген ата бала кул жатып алып жолго чыгат. Келатып колунда килейген фотоаппараты бар уулу ат үстүнөн сүрөт тартып калат. Фотоаппараттын шарак эткен үнүнөн үрккөн атаны ала качып, кулап жыгылып, андан да үзөңгүгө бут илинип калып, ат тепкилеп жүрүп өлтүрөт. Бул кырсык да бекеринен болгон жок деп ойлойбуз. Негизинен мурдатан эле жергиликтүү калк өз аймагындагы кийиктердин жер которууларын, каяктан келип, каяка ооп кетүүлөрүн болжолдоп билген. Бирок азыркы глобалдашуу доорундагы гипертехнологиянын күн санап өсүшү менен илим дагы өзүнүн ыкмасын жаныбарларга көбүрөөк колдоно баштады. Маселен, учурда убара тартпай туруп эле жапай жаныбарларга спутник байланыш аркылуу байкоо жүргүзүп алганга өттү. В 2010 году тоже нами была предложена Боннская конвенция. Это международная организация по мигрирующим видам. Боннскую конвенцию, чтобы включить в приложение 2 горного барана как мигрирующий вид. Мы все знаем, что они мигрируют на большие расстояния, особенно в период гона. Они вот у нас с сопредельных республик, от Китая переходят к нам, от нас к Китаю идут, в Таджикистан к нам приходят, туда идут, с Узбекистаном есть.
Со стороны Казахстана тоже есть. Но мы не знаем коридоры экологические, где они проходят, в какой сезон проходят и в каких количествах проходят, да? И возвращаются ли они обратно. То есть это полностью связано с миграцией. То, что касается этой программы, мы вот буквально в начале этого месяца осуществили одну часть той программы по отделе радиошейники, по которому мы можем проследить по спутнику, как же они передвигаются. Нам удалось поймать в Высокуйской области 2 особей, самцов. Именно почему самцов? Самцы являются носителями гена. Выраженная миграция это только самцы показывают. А самки, они, конечно, более консервативные. То есть их задача сохранять свой плод, размножаться. И им не нужно такие, скажем, большие расстояния покрывать для того, чтобы продолжать род. Им достаточно находиться на одном месте. Самцы эту задачу осуществляют. Поэтому выраженная миграция это связано только с самцами. Вот, скажем, 2 ошейника отдельно мы поймали в ущелье Бордо. Сейчас вот показывает по миграциям одна особь. То, что связано с теплом, вот жара начинается, он поднялся очень высоко и обитает рядом с ледниками. А вторая особь движется в сторону Китая. Сейчас он находится на границе с Китаем. То есть он уже где-то прошел около 40 километров от того места, где мы его отделили ошейник. Советтер сайысы урагандан кейін мурда тыю салынып келген аңшылық құралдары кайрадан араанын ашты. Адамдардын психологиясы да өзгөрүп, саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, мергенчилер же жөнөкөй адамдар кайбирендер кызыл китепке жазылып, мыйзам менен корголгонуна карабастан аңшылык кылууну өз милдетиндей көрө башташты. Жаңыдан курулуп жаткан мамлекеттин алсыздыгы, жаратылышты коргоо тармагынын иш жүргүзбөгөндүгү, мыйзамдын иштебеген шал туруктугу кызыл китепке жазылганына карабастан кайбирендердин жылдан жылга санынын кескин азайып кетүүсүнө жол ачты. Үшүгөндү шишиген жетелейт болуп, 91-жылы мамлекеттик деңгээлде чет өлкөлүктөргө аңчылык кылуу үчүн расмий жол ачылганы кийик аткысы келгендердин баарынын колуна мылтык карматты. Ар бир нерсенин өз маалы болот эмеспи? Акыры бул аламатка да чекит коюла турган күн жетти окшоду. Жапайы жаныбарлардын тукум курут болуп баратканын түшүнгөн мамлекет чындап эле кайбирендерди коргоого өттү. Жогорку бийлик түбөлдөрү бул трагедияга олуттуу көңүл буруп, күчөтүлгөн мыйзамдарды кабыл алуу менен айып пулду 30 эсеге чейин көтөрүп, анын аткарылышын көзөмөлгө алды. Уруксаты жок аңчылык менен чер жазгандар мурдагыдай барандуу кишилердин ортого салып, браконьердик иштерин жаптырып салуу өнөкөтү токтогондой болду. Кыскасы кийинки эле аз убакыттын ичинде уруксатсыз аңчылык кылууга бөгөт коюлгандай акыбалга жетти. Муну менен катар жаратылышты коргоо жана аңчылык инспекторлору, ошондой эле булар менен кызматташкан экологиялык уюмдар үзгүлтүксүз иш чараларды жүргүзүү менен чындап жигердүү иштерди баштады. Алардын укуктук нормалары түшүндүрүлүп, илими да жогорулады. Өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш коруктары көзөмөлгө алынып, башка жаныбарлар менен катар кайбирендердин беймарал көбөйүшүнө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Бул коруктардагы айып пулдары 2 эсе көп салынгандыктан, аңчылыктын арам жолуна азгырылган браконьерлер мындай тараптан жаа бою качып калды. Тоо кайбирендеринин корголушу көп жагына мергенчилик чарбаларынын ишмердигине байланыштуу болот деген тыянакка келүүдө. Бирок жергиликтүү элдин жардамысыз мунун ишке ашуусу да күмөндүү. Мисалы 91-жылга чейин кайбирендер кызыл китепке кирсе дагы, алардын саны көбөйгөн эмес. Эмне үчүн деген суроо туулат. Анткени жергиликтүү элдин кызыкчылыгы болгон эмес. Себеби жергиликтүү эл байыртан эле өз аймагындагы жаратылыш байлыктарын, анын ичинен кайбирендерди нысаптуу пайдалануу менен убайын көрүп эле тим болбостон аларды коргоп да келген. Ал эми кийинки мезгилдерде жергиликтүү эл бул мүмкүнчүлүктөн ажырап калган. Аларды коргогон менен деле эч кандай пайда көргөн эмес. Мындай мамиле жергиликтүү элди кайбирендерди коргоодо көңүл коштукка же өзлөрү аралашып аңчылык кылууга түрткөн. Ошондуктан азыркы учурда чет өлкөлүктөр мергенчилик кылуудан түшкөн каражаттын бир бөлүгү жергиликтүү элдин турмуш тиричилигин оңдоого сарпталып жатат. Андыктан жергиликтүү эл да кайбирендерди коргоо керектигин түшүнүп калды.
тактык үчүн маалымат бере кетели. Мергенчилик кылууга атайын уруксат менен бардык кулжалардын жалпы санынын 1%, текенин 4%ке жакыны жана жашы боюнча карыгандарына гана уруксат берилет. Өткөн 2013-2014 жылкы сезондо чет өлкөлүктөргө 70 кулжага жана 350 текеге уруксат берилген. Кыргызстандын жаратылышы, жануарлар дүйнөсү чет өлкөдөгү окумуштуулардын да кызыгуусун арттырууда. Аркар кулжаларды жана тоо эчкилерди изилдөө жана сактоо боюнча мамлекеттик программанын алкагында бул жануарларды терең изилдейм деп кызыккан чет элдик окумуштуулар бир нече жылда бул кереметтүү жапайы жаратылыш аймактарын барган сайын көбүрөөк айланып чыктыганга өттү. Саңат өзүңөр кайра салып туруп, эгерде дагы атыш керек болсо кийинки сокто алып туруп кайра салып ата бересиңер. Берки эски модельди бияктан чыгарып кайра октош керек болчу го. Бул ушул ыңгайлуулугу. IBEX とかアルガリとかそういった有定類はこのキリギスの大自然の生態系をこう支えているという意味でとても重要な種類です。で子どもたちはキリギスの子どもたちは子どもの頃からIBEX やアルガリが出てくるそういった物語を聞いて子どもたちも勉強しています。でキリギスの人たちにとってIBEXやアルガリは特別の種類です。で私たちは将来にわたってこの大事な動物たちを残していくために地元の皆さんレンジャーの皆さんと一緒になってどうにかこの自然を将来にわたって未来永劫にわたってこう残していく、そのためにいろんな努力をしているということです。Кичине ылдыйган атайынбы? Ошонун өңкөйт ошону так. Болду. Арактан берек болса. Атат деселе, ой, мактанышат, мен 17-ни бир аттым. Мен 20 аттым дер. Мен ойлогонум эле келечек момундарга, ой, ал түш көргөндөй болуп калат. Аркар кулжаны көрбөгөн балдар бар. Азыр, мына бул эле чапта, бул бедеден оттоп кетчү. Ошондо бул айылда болгону атам деле бир мынтык бар болчу, дагы тиги катып салчу. Ошондой болбой, андан бери аркар кулжа жаратылыштын байлыгы да ушуну коргоп калсак сонун эле болор эле.